Саламатсыздарбы? Талант Мурзаев деген ким? Да? Талант Мурзаев деген ким? И тренингтери аныкы кандай? Ал кандай адам? Мен бүгүн айтып берем. Ар жак бир жактан Талант Мурзаевдин видеолорун көрсөңүздөр керек. Рекламаларын көрсөңүздөр керек. Мындай тренинг, мындай тренинг. Эми азыр айтып берейин да. Көбү Талант Мурзаевди мындай туура эмес, билишпейт да, бир сөз менен айтканда, билишпейт. Тааныбайт эч кимси. И рекламасын көргөндө алар дешет да. То есть билбейт адамды, тааныбайт. Жана эми барго жакшы сөз бар. Адам өзү түшүнбөгөн нерсени всегда игнорировать этет. Или игнорировать этет, либо негатив чыгат. Эгерде адам действительно Талант Мурзаев ким экенин билбесе, ал айтат: "Ой, инфо-цыган деп." Мен айтам, эң биринчиси Талант Мурзаевди эч убакта инфо-цыган менен дебегиле. Бул биринчиси. Неге? Мен түшүндүрүп берем. Талант Мурзаев ким? Историясын айтып берейин. Талант Мурзаев бул Орский рыноктун директору болгон, көп жылдан бери ошо бизнести, управление, бизнес деп иштеп келген да. Эми точный даталарын унутуп калдым негизгиси. Эми негизгиси мындайча алганда ошол 2010 анчага чейин ошол именно Орский рынокто иштеген. Короче, Орский рыноктун директору болгон деп эсептей бергиле. То есть даталарын унутуп калдым мен реально. Анан эми Талант Мурзаев андан кийин Орский рыноктун директору, анан ар кандай бизнестерди башкарып жүрүп, кийин Саймурат Давлатов менен жолугуп, анан ошол Саймурат Давлатов менен чогуу иштешүүгө баягы договор түзүшүп, Бишкекте тренинг өткөрөм деп ошол ойдон калып, анан кийин ошол 2017ге чейин Саймурат Давлатовдун жанында жүрүп, анан 2018 ошо январларда, как раз январларда өзүнүн тренингин алып чыгып, самодисциплина деген. Анан ошол Кыргызстанда действительно буга чейин самодисциплина деген тренинг болгон эмес. Ох ты, самодисциплина. Да, анан ошондон кийин Талант агай баягы эмне кылган? Башкалар жанталашып кайтып айтат: "Мына 100 киши, 200 киши жолтабыз" деп. Талант агай мындай токторок адам да. Ал Талант Мурзаев агайыбыз, мен агай деп айтайын, Талант агай деп айтайын, анан түшүнгүлө да. Ал агай ошол мындай масштаб эмес, качествого иштейт да всегда. То есть чем 100 киши болуп анан некачественный болгондон көрө 5 киши болсун, бирок качественно, нормальный знание алып чыксын деп. Анан мен Талант агай менен кандай таанышман? 2017 жылы, да, 2017 жыл, 2017 жылы, да. 2017 жылы ошо февраль айында, как раз февраль айында мен Талант агайга консультацияга барам, бесплатный консультацияга. Анан барганда ошол айтам: "Талант агай, мен бизнес тренер болгум келет" десем, Талант агай айтат: "Жолдубек, сенде эки путь бар. Биринчиси, сен либо бизнес кылышың керек, ошол бизнестин ичинде болушуң керек. Бир эле бизнес эмес, 3-4 бизнес кылышың керек. Анан ошондон кийин сен ошол кантип бизнес кылдың элге айтышың керек. Экинчиси, либо сен бир цель жасашың керек, то есть мисалы 1 жылдын ичинде бир машина алышың керек дагы, анан элди ошого мотивация кылып үйрөтүшүң керек. Же болбосо сен ушундай тренинговый центрдин ичинде иштеп, ошол жакта эң астынан баштап директорге чейин өсүп, анан ошол жактан тренинговый центр курушуң керек деген. Анан мен ойлонуп, самый подходящий ошол кезде мага жер тренинговый центрде иштеген. Анан мен Саймурат Давлатовдун менеджер по продажу болуп иштеп калгам да. Анан ошол жерде иштеп атканда мен Талант агайдын жардамчысы болчумун. То есть Талант агайга слайд жазып берип деген мындай кылчумун да. Анан ошондо мени Талант агай эмнеге үйрөткөн? Талант агай всегда айтчу да: "Жолдубек, акчаны мындай колдонуш керек, карыз сурабаш керек. Эң главный силерге карыз эч кимге бербегиле. Биринчиси, экинчиси, эч кимден сурабагыла. Өз проблемаңды өзүң чеч" депчү. Анан башында казалось бы да, агайдын айткандары мындай мимо ушей кое берчүмүн да. Анан бирок агай ошол каждый раз айта берип мага, оказывается, мээме чагыла коюп коюптур. То есть азыр ойлонуп, ойлонбой эле сен аны кыла бересиң да. Мисалы, мен азыркы учурда ошол акчаларымдын баардыгы бөлүнгөндүгү прям ошол агай айткандай да. Мен азыр отуруп алып акчамды карап ойлонсом, оказывается, агай ошону үйрөтүптүр да магачы, мындай кыласың депчи. Просто мен азыр ошону кылып атырмын. Анан мен сразу айтат элем, агайдын тренинги аябай качественный тренинг. То есть агай ал жерден эч убакта
пустой словоны вода айта бербейт да, пустой словоны ой мындай болуш керек ана момундай болуш керек. Нет, андай жок. Агайды фактически и прям ойлоносуң да депчи анан действительно меңе куят биринчиси, экинчиси действительно ошол жардам берет. Жардам бергенде мен сразу айтам, жардам бергенде сен тренингден чыгасың да бай болуп кетесиң эмес, тренингден чыгасың да акчаң дофига болот. Нет, андай болбойт. Тренингден чыгасың, сен кандай жашачусуң ошондой эле жашай бересиң. Бирок сен ошол агайдын айтканын жакшылап уксаң, анан жакшылап ошону акырындык менен жашооңо киргизсең, акырындык менен даң киргизип эле анан болду эмес. Акырындык менен киргизсең, 1 жыл, 2 жылдан кийин сен көрөсүң, что действительно ошонун айтканынын баардыгы сенин жашооңдо уже кирип калганда ужечи. Акчаны бөлүштүргөнүң, эл менен сүйлөшкөнүң, бизнес кылганың. Анан агайдын дагы бизнесте аябай чоң жардамы бар. Мен мурунку опытымдагы да. Агай управленияда аябай көп нерсени үйрөткөн, ушу мындай кыл, эмоцияңды алып кой, мисалы. Импульсивный нерсе кылба деген сыяктуу. Эми просто агайдын үйрөткөн аябай көп нерсе болот, просто кайсысын айтышты башым жетпей кетип атат. Анан мен жаш балдарга жана бизнес ачам деген, бизнес кылам деген балдарга эмне совет берет? Акчаңды, тякпияңды коротконду кой да. Там тренинг анан 2 айдын ичинде 100 000 сом табат, анан 2 айдын ичинде бизнес кылып салам, анан дропшиппинг, Alibaba'дан алып бияка сат дегендин бар. Тым кой да, сенчи аны укпа. Сен ошол таланттуу агайга бар. Анткени Кыргызстанда толковый тренерлердин арасынан талант агай эле. Действительно ошол. Башка тренер мен тапкан жокмун. Мен бүт Кыргызстандык тренерлерди билем. Но именно акча жөндө, бизнес жөндө толковый тренер, кроме талант агайдан башка тапкан жок. Саймурат Давлатов да, сөз жок. Ал тоже толковый. Но Саймурат Давлатов эч убакта Бишкекте болбойт. И аны менен мындай сүйлөшө албайсың. Тренингине да барыш, кенедей тренинг аябай кымбат турат. Биз үчүн вот талант агай действительно Кыргызстан үчүн керектүү адам. Ошого бар, тренингге катыш, и ошолор менен ошого жармашта, короче, ошонун жанынан чыкпа. 2 жыл же 1 жыл талант агайдын айтканын кыл. Тупо. Да, действительно агайдын айтканын кылсаң, действительно казалось бы, это результат бербейт сразу. Анан ойлойсуң, зачем кылып атам мен муну, зачем депчи. 1 жылдан кийин көрөсүң, сен түшүнөсүң, результат келгенде 1 жылдан кийин. Дейсиң да. Анткени биз мисалы сен 1 жыл же 1 ай жашаган жоксуң да. Сен как минимум мисалы көп жыл жашайсың да. 50 жаш, 60 жашка чейин. Анан агайдын тренери ошол анын берген тренинги ошол 50-60 жылга керектелүүчү нерсе да. То есть бул дистанциядагы, алыскы учурдагы көп убакытта пайдалануучу нерсе да. То есть сен мисалы балалуу болуш үчүн балалуу болуп ошол балаң сага сени багыш үчүн же болбосо сенин гордостуң болуш үчүн сен 1 күндө төрөп, аны 1 күндө воспитать этип, 1 күндө 20 жашка чыгара албайсың да, даже 1 айда эмес. Балалуу болуш үчүн эмне керек? Да? Үйлөнүш керек. Ал аялың менен жакшы ынтымактуу жашашың керек. Анан ал аялың аман эсен, ден соолугуң чың, баланы төрөшүң керек. Анан төрөгөндөн кийин ал баланы тарбиялаш керек. Балаянын кийими бар, жалаягы бар, памперси бар, сүтү бар, тамагы бар. Ошонун баарын багып, обеспечить этип баланы өстүрүшүң керек. Ошо сен бүгүн өстүрүп атканда сен 2 айдан кийин балаң 20 жашка чыга калабы? Же самостоятельный болуп акча таап калат? Не. 20 жылдан кийин сен, то есть көрдүңбү, сен дистанцияга иштеп атасың. 20 жылдан кийин балаңды жакшы тарбиялуу кылсаң, 20 жылдан кийин ал бала сага бакпай деле койсун, макул. Сенин сыймыгың болобу? Болот. Сенин керектүү мындай, керектүү эмес эми, сенин мындай бир баланын ценностин түшүндүрө албайтам просто. Короче айтканда, бала да ал деген бала да, ал бала, ал ничем эчтеке менен алмаштыра албайсың. Ал сенин 20 жылдык кылган ишиң, ал сенин ошол балаң үчүн кылган жашоо, это көп сөз.
И вот талант агайдын тренинги ушул сымал. Бизнести, финансовый грамотностьтин бардыгы бул бир күндүк, 2 күндүк эмес. Бул өмүр бою сен кыла туручу акырындык менен тепкичтен бирден чыгып жүрүп отуруп успехке жетүү, мына силер айтып аткан пафосный успех, анан тырым-пырым дегенче. Вот ошол акырындык менен куруу деген сөз да. Баа бир сөз айтып коет. Тоо билтеген тоо элестетип. Тоо эмнеден турат дейт да. Тоо эмнеден турат дегенде тоо момундай эле чоң тоголок таштан турбайт, туурабы? Ал мелкий кумдан курулган тоо. Вот мелкий кумдан курулган тоону куруш үчүн сен мелкий нерселерди кылып, чогултуп. Ал бир күндө курулбайт, монтипчи, ал акырындык менен курулуп отуруп анан тоо болот да, килтейген тоо. Ошол себептен 18 жашта болсоң, 15 жашта болсоң, 16 жашта болсоң, Бишкекте болсоң, чурка, талант агайга бар, талант агай менен тааныш, талант агай мага жардам берди. Еще жанагы эмеди бар. Роберт Кийосакинин эме деген оюну бар, Cash Flow деген. Наверное, азыр талант агайын ойноткон жокпу, билбейм, потому что мен акыркы жолу 1 жыл мурун ал агай менен сүйлөшкөм, ошондон бери так получилось, сүйлөшө албай атам. Связь жок десек болот. Но менде как бы байланышыбыз бар. То есть кандай десем, анан азыркы учурда өткөрбөй ата билбейм, наверное өткөрүп атат болуш керек. Ошол оюн, мисалы ошол Cash Flow деген оюн, мисалы сен биринчиси ойной бересиң, как жана Жуманжы сыяктуу. Анан Жуманжыда сен эң биринчи этапта сен зарплатага иштеген адам болосуң да. Анан ошол зарплатадан чогулуп жүрүп отуруп, сен финансовый свободный болуп, сен жумуштан чыгып бизнесмен болушуң керек да. Ошол оюн, оказывается, да, в принципе, казалось бы, тупо оюн, что за фигня, это для детей, а не для меня, деген сөз бар да. Оказалось, ошол оюн билинбей ойной берсе, мээңе маяка мындай бир картина түзүп коет экен да, что жашоону ушул оюн сыяктуу кылыш керек деп. То есть ошол жерден иштей берип, шашпай, жанталашпай, акчага жанталашпай, чуакта миллион зарабатывать этем. Фиг тебе, миллион зарабатывать этпейсиң. Андан көрө тихо, да, тихо, акырындык менен, медленно, но верно деп коет. Акырындык менен кичинекей шаг табандап. Жанталашып чуркаба, күйүгү өлүп каласың мындай баргандан кийин. Медленно, акырындык менен жүрүп отуруп, бир кезде карасаң уже акчаң көп. Анан уже свободный болосуң. Вот. Мен ошону айтайын. Мен бул видео үчүн талант агайга действительно просто почему бы нет да, азыр отуруп ойлонуп отурсам, өзүмдүн финансовый состояниемди, өзүмдүн акча колдонгонумду ойлонуп отурсам, действительно оказалось, буга талант агай мени ушуга үйрөткөн да, блин, да. И поэтому мен талант агай чисто вот жүрөгүмөн чисто рахмат айтуу үчүн ушул видеону тарттым. Эмне кыл дейсиңер? Давай видеону көр, досторуң менен бөлүш и прямиком талант агайга бар. Айт, талант агай, мен сиз не кыл десеңиз ошону барын кыламын. Мен 18 жаштамын. Мен успешный болгум келет. Но азыр эмес, конечно. Сиз не де кылдыңыз? Мен сизге 3 жыл болобу, 4 жыл болобу арнаймын. Кыл дедиңизби? Кыламын. Менин наставнигим болуңуз деп. Эгер ошол талант агай сенин наставнигиң болом деп макул болуп анан сага кыл дегендин барын кылсаң 1 жылда успех этет. Просто биз мындай эмебиз да, жалкообуз да. Көп нерсесин кылбай койгом мен мисалы да. А бирок ошол агай айткан нерсени оказывается азыр мен кылып атырмын. Оказывается. Ух ты. Ошон үчүн достор, агайга барабыз, агайдын айтканын кылабыз. Действительно, мен айтам ачык элечи. Агай бүгүн айтса, сен эртең успешный болуп кетпейсиң. 2 айда да успешный болуп кетпейсиң. 3 айда да, 4 айда да, 1 жылда да. Но 2 жылдан кийин көрөсүң, что сен 2 жылдын ичинде агайдын жанында жүрүп, сен нени гана үйрөнгөнүңдү көрөсүң.
сен адамдар менен кантип сүйлөшкөнүң, деловой переговорду кантип сүйлөш керек экенин көрөсүң. Бизнестен кандай решенияларды кылыш керек экенин көрөсүң. Агайдын жанында жүр, агайга жардам бер, не знаю, не агайга полезный боло аласың, нең полезный ошол, барып полезный бол. Агай бул видеонун тартылып атканын билбейт. Агайга айтат элем, агай эч убакта кечирим сурайм, то что мен башында айтып койгонум үчүн. Агай эч убакта инфо-цыган эмес. Агайды путать этпегиле. Агай бул илтейген огроменный опыты бар адам. Бул Кыргызстандын действительно бизнеси кандай устроен, менталитет бизнес Кыргызстана, он знает. Бул чет элдик, бул Москванын, там Американын бизнес тренерлери эмес. Ал Кыргызстандыкын изнутри знает. 90-жылдан берки бизнестин баарын билет, и бүгүнкү күнгө чейин ошо бизнестердин владельци. Бир 3-4 бизнес бар, мен аттарын унутуп калдым, толтура эле бизнес бар болчу просто. Основной ошол мага айткан нерсеси. Түшүнөрүңбү? Анан плюс ошо агайда жакшы киши. Анан барып алуунан агайдын мээсин жеп анан менде мага инвестор бол дебе. Агай сразу айтат, ал болбойт, короче, жок, ал болбойт, андай, ал бизнес болбойт, давай. Жок, ал болбойт. Неге антет? Сен аны көргөндө сен айтасың, блин, агай акасы тупойроо окшойт дейди. Түшүнбөйт экен дейсиң. Ал насквозь көрөт. Сенин опытыңды көрөт. Сени көргөндө эле ким экениңди көрүп коет. Все, бүттү. Все. Короче, көп сөз, лишний сөз. Ошон үчүн Талант агайга чоң рахмат. Аябай ыраазымын. Буюрса Бишкекке барганда обязательно Талант агайга барып кетем. Мени сатууга да үйрөткөн, продажага да көп үйрөткөн, бизнес, управление бизнеске аябай үйрөткөн. Өзүңдүн состоянияңды кантип алып жүрүштү да үйрөткөн. То есть кантип мисалы шашкалактабаш керек экенчи. Көп жаш балдар шашкалактай берет да. Шашкалактап акчасын аргасы жака тыгып берип, акыры акчасы жок калып анан отуруп калат. Агай мага ошонун баарын үйрөткөн. Бул каналдын башынан эч жеринде Талант агай жөнүндө упоминать эткен эмесмин. Просто потому что не знаю. Анан ошол Талант агай сизге рахмат, чоң рахмат. Сизди ар дайым сыйлайбыз. Сиздин Кыргызстанга кылып аткан билинбеген кылып аткан салымыңыз аябай чоң, зор. Анын бир сөз менен айтканда кылып атканыңыздын результаты бул сиздин успешный учениктериңиз, азыркы күндө чыгып аткан эң күчтүү бизнесмен жигиттер, жана ошол магазиндердин ээстери, жана килтейген супермаркет, килтейген интернет магазиндердин жигиттери. Мен эми сиздин большой килтейген вау эткен успех кыла алган жокмун, бирок мен айтам, успех кыла элек болсом дагы мен уверенмин, что агайдын башында менин мээме салып берген, коюп берген знаниясы мен жашоомдун көп жеринде помогайт этет. Көп жеринде. Эң главный бир эле мысль бар. Жолдубек эч убакта чачыраба деген. Өлө жардам берет, айтып коеюн. Өлө жардам берет. Ушул мысль, ушул идея, Жолдубек эч убакта чачыраба. Блин. Өлө жардам берет, чынын айтайын. Неге? Анткени сен бир жумуш кылып атып, экинчи жумушка секирбейсиң. Анткени эмне билесиң, чачырап кетесиң. Эки жумушту бирдей албайсың. Анткени неге билесиң, сен чачырап кетесиң. Ошондуктан тиякта да жок, тиякта да жок. Кыргызда айтат го, иттен жок же ит байлаган жиптен жок деп. Ошол сыяктуу тиякта да жок, тиякта жок болбош үчүн чачырабай, жок, стоп, чачырабай, бир жумушту кылайын деп класс. Вот ушул агайдын идеясы. Так что агайга барабыз, үйрөнөбүз. Агай билинбейт, көрүнбөй жүрө берет да алчы. Неге? Анын өзүнүн секрети бар. Так что давайте лайк басабыз, видео менен бөлүшөбүз. Ушундай жакшы кишилерди, жакшы адамдарды көбүрөөк адам билсин. Эгерде действительно Кыргызстандыга салым салып аткан адамдарды билбесе, анда узкий кругка ал адам
неметип жүрө берет. Ошондуктан биз давайте бияктан билинбей жаштарды ошол агайдын направлениясына үгүттөйлү. Чем нежели жанагындай ар кандай 10 жашта 20 жаштагы 10 жашта дейм да 20 жашта 25 жаштагы бизнес тренерлерге караганда ошол агайга барсаңар, агай дельный совет, четкий совет и четкий направление түзүп берет. Так что лайк бас.